Ош облысының Өзгөн районындагы Төрткөл айыл аймагы жергиликтүү өздүк бюджеттин эсебинен социалдык объектилерди кура баштады. Шоробашатта жабылганына 20 жыл ашып, кароосуз калган мурунку айылдык оорукана айыл өкмөттүн жана элдин сыртта жүргөн мигрант жаштардын каржылоосу менен капиталдык оңдоодон өтүп, бүгүн эл кызматында. 25 жылдан бери таза сууга, электр энергиясына зар болуп келген чалдабарлыктардын үмүт тилеги быйыл ишке ашты. Өлкөбүз боюнча 450ден ашык айыл өкмөт болсо, алардын басымдуу көпчүлүгү бүгүн да мамлекеттин дотациясында турат. Андыктан айыл калкынын кандай гана көйгөйлөрү болбосун, аны республикалык бюджеттин же чет элдик донор уюмдардын каржылоосу менен гана чечүү айыл өкмөттөрүбүзгө кадимки көнүмүш адат болуп калган. Ал эми бүгүн биз сөз кылмакчы болгон Өзгөн районундагы Төрткөл айыл аймагы болсо, 40% мамлекеттин дотациясында турганына карабай, соңку жылдарда бир нече социалдык объектилерди жергиликтүү өздүк бюджеттин эсебинен гана кура башташкан. Биз жылдагыдан айырмаланып, быйылкы жылы Тагай Асыран орто мектебинин кошумча классын айыл өкмөтүнүн бюджетинен каржылап курууну баштадык. Мурдагы жылдарында биздин бүт мектептерибиз республикалык бюджеттен каржыланып, ошолорго көз каранды болуп, мектеп курулуш кыйын болчу. Быйылкы жылы сметалык баасы 14 миллион сомдук мектепти айыл өкмөтүнүн бюджетинен былтыркы жылы башталганбыз. Быйыл экинчи жыл болду, 7 миллион акча каржылап бердик. Сметалык баасы 14 миллион. Ошону бүтүрүп, башталгыч класстарга пайдаланууга берүүнүн аракетин кылып атабыз. 2 жылда бүтөбүзбү, 1 жылда бүтөбүз дагы. Бирок айыл негизи айыл өкмөтүнүн бюджетинен бүтүүнүн аракет кылдык. Калган мектептерде мисалы үчүн мектептерибиз негизинен жаңыланып бүтөйүн деп калды. Атап айтсам, Өмүрзаков атындагы орто мектебин биз Дүниелик банктын каржылоосуна киргиздик. Алардын шарты боюнча алар курулушун куруп бере турган болду. Айыл өкмөттүн бюджетинен мебель, инвентарларын мен камсыздап бере турган болдум. Ал Тумаш компаниясы менен уже договорлор түзүлдү. 2022 жылы курулуш иштери башталат. Ошондой эле өзүбүздүн айыл өкмөттөн бир атуулубуз, ошо арабтар менен иш кылып, арабтар менен байланышып, Караханит деген мектебибиз, билимканабыз бар эле, ушуну алып келип көрсөтүп кетти. Биз тиешелүү документтерин жөнөттүк. Куда буйруса, Караханит мектебинин дагы жаңылоонун аркасында иш болуп атат. Ошондо биздин Төрткөл айыл өкмөтүндө бүт мектептерибиз, билим берүү мекемелери толук жаңыланып бүтөт. Демек, көрүнгөн тоонун ырагы жок дегендей, 10 миллион сомдук өздүк бюджетти да максаттуу пайдаланып, калк муктаж болгон ФАП, мектеп, маданият үйлөрүн бөлүп бүткөрсө боло турганын төрткөлдүктөр далилдеп жатпайбы? Мамлекет берет, мамлекет кылат деген көндүм адатты таштап, башка айыл өкмөттөр да өздүк бюджетинен көп иштерди жасаса болорун айта кетмекчибиз. Айыл өкмөт өздүк бюджетинен мектеп куруп жатса, Төрткөл эли өткөн пандемиянын апаатчылыгында жабыла көтөрүлүп, мурунку жабылып калган айылдык оорукананы заманбап капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүп, бүгүн анда номер 13 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу иштеп жатыптыр. Бунун ачылып жаңыланышына, капиталдык ремонтко өтүшүнүн себеби ушул пандемия, өткөнкү жылы пандемия учурунда элдин башына келген ушул оору бизди жандандырды. Ушул өзүбүздүн Шоробашат айылынын жаштары ушул нерсени көтөрүп чыгып, мамлекетибизди күтпөстөн ушул эл менен, элдин каржылоосу менен ушуну бүтүрүп алайлы деп, биздин өкмөтүбүз башчы Өзгөнбай Тоокуручка кирип, ушул маселени койгонубузда айылдык кеңештин депутаттары болуп, өкмөтүбүз баш болуп, ушул жаштарыбыз менен биргеликте ушул больницаны ремонтко баштадык. Төрткөл айыл өкмөттүн жаштарынын эсебинен болуп 2 миллиондай акча каржыладык. Өкмөтүбүздөн, бюджетибизден 1 миллион 300 миң акча каржылап берди. Ошол мына көчөлөрүбүздү, эшиктин кире бериштерин асфальт менен камсыз кылып берди өкмөтүбүз. Экинчи этаждарыбызды бүтүрүп берди. Элибиз, аксакалдарыбыз, жаштарыбыз, энелерибиз, эжелерибиз карап турбастан тамак ашы менен дагы алар ошол усталарыбызды багып турду. Азыр ичкерге кирип көрсөңүздөр болот. Коридорубуз, мына көрүп атасыздар, бул жердагы кароосуз калып, өтө жаман акыбалда турган нерсени ушул жерди капремонттон өткөрүп, мындай ошол өкмөтүбүздүн бюджетине мындай столдорду өкмөтүбүз алып келип мындай коюп беришти. Бул жак болсо врачтарыбыз, бул жакта врачтарыбыз отурат, элдерди ошол кабыл алуу мемелери.
мынакей медайымдар иштеп турган азыр. Бул жакты ошол Төрткөл айылдык кеңешинин депутаттары өз чөнтөгүнөн акча топтоп карап турбастар. Ушул комнатаны бүтүрүп берди, капремонт кылып. Шоробошат айылынын жаштары, мигранттарыбыз, алыскы мигранттарыбызга Алла ыраазы болсун, айылыбыздагылар. Ушул эки кананы мына кирсек болот. Эжелер азыркы маалда ушул лечение алып жатышат. Күнүмдүк эле. Эртең менен келет, кечинде колдорун алып. Мына ушул эки бул жакка да көрсөңүздөр болот. Мына ушундай эки комнатаны, нары жакта да бир комнат, 3 комнатаны ушул биздин Шоробошат айылынын жаштары бүтүрүп берди. Капремонттон өткөрүп, ушундай мына ол койкаларды көрсөк болот. Мына койкаларды 17,5 миңден. Биз Оштон заказ кылдырып алып келип, ушул заманбап кылып ушул жерге коюп бердик. Мындай капельницаларды ала турган, жеңил, бул жак кроваттар, бул баш жактары көтөрүлө турган кылып, баягындай иштеп. Ал эми болсо бул жак биздин ушул Шоробошат ушул үй бүлөк дарыгерлер тобунун главврачынын кабинети, ошол Төрткөл айыл өкмөтүнүн аппаратынын иштеген адамдар өз капчыгынан ушул бөлүп берип, ушул комнатаны капремонттон өткөрүп берди. Бул комнатабыз ошол жаштарыбыз өзү мигрант, алыскы мигранттарыбыздын, жаштарыбыздын демилгеси менен ушул 3-чү комнатаны бүтүрүп берди. Ал эми ичиндеги ушул мебель кармемелерин айыл өкмөтүбүз Өзгөнбай Аттокуруч өзүнүн бюджеттеринен ушун бөлүп мынандай мебелдерди коюп берди. Бул кандай кабинет бул? Бул кош бойлуу аялдарды кабыл алып, ушул окута турган канасы бул. Ал эми мына бул жак оң киргенде сол жагыбыз ошол Гүлистан айылы, Төрткөл айыл өкмөтүнүн Гүлистан айылы ушундай ушул жерди бүтүрүп берди. Толугу менен ушул 4 комнатаны. Бул жерде болсо эркектер жатып лечение алышат. Бул жерде мынакей кирип көрсөңүздөр болот. Капремонттон өткөрүп ушул Гүлистан айылынын жаштарына Алла ыраазы болсун, элине ушул холодильниктен бери коюп берип, мындай шкафтарды коюп, дем алдыруучу аппараттарды алып берип, ушундай кананы кылып берди. Бардык шарттары бар. Жаңыланган жайда дарыланып жаткан айылдыктардын да айтар кеби белен. Шарт начар эле, жетишпейт эле, жабылып калды, пайдаланбай элдер кыйналды. Өзгөчө былтыркы пандемияда өтө ондо да кыйын болду. Өзгөнгө барсак, башка жакка барсак өчүрүт, карабайт. Эми ушу айыл өкмөтүбүздүн жаштардын демилгеси менен эли журттун ушу көтөрүлүп ушул зданияларды оңдоду, эң сонун кылып шаардагыдай болуп жакшы кылып оңдоду. Биз сүйүнүп, сыймыктанып азыр дарыланып атабыз. Качан келсек эшик ачык, күнү түнү жакшы иштеп атат. Ушу медиктерге дагы рахмат, айыл өкмөткө рахмат, эли журтка, жаштарга рахмат айтабыз. 20 жылдан ашык убакыттан бери кароосуз ташталган айылдык оорукананы кайрадан капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүүдө тикеси менен тик туруп күнү түнү курушчулардын кем каржысын улаган Эмилбек мырзанын сөз соңунда айтар эмне. Ушу элдин талабы мурункудай биздин терапия көрүп атасыздар, кандай ремонт болуп ушундай бүткөн больницаны дагы кароосуз калбаш үчүн бизге ушул элдин талабы терапия жатып дарылана турган бөлүм ачылсын и төрөт үйү. Ушуну элдин талабы ушул. Ушул аткарылбай келет азыр, ушул былтыртан бери. Ушуну биз жогору жакка да кайрылдык. Эл кайрылып, кайра эме кылып атабыз, ошол талап кабыл алынбай атат да. Пандемиядан улам жабыр тарткан эл, айыл өкмөт ташталган бул оорукананы кайрадан оңдоп, терапия, төрөткана бөлүмдөрүн ачууну максат кылышкан. Элдин бул үмүт тилеги эмне үчүн ишке ашпай жатат? Ушу элдин үмүтү ушундай болду эле. Терапия бөлүмүн ачып бериңиздер, роддомду башкадан ачып бериңиздер деди. Биз ушул жаштардын элдин өтүнү үчүн Бишкекте саламаттык сактоо министрлигине жеткирдик. Бул маселе чечиминин алдында турат. Ушул боюнча биз бир топ иштерди жүргүзүп, Бишкек шаарына чейин жеткирдик. Элди мен ушул убакыттан пайдаланып элибизге биз башка айыл өкмөттөрдөн айырмаланып, башка жактардан айырмаланып, элдин күчү менен, жаштарыбыздын күчү менен, инвестиция тартуу менен, арабтар менен, чет элдик уюмдар менен бир топ иштерди жүргүзүп атабыз. Мына бир эле мисал сиздерге ушул больницабызды жаштар көтөрүп берди, рахмат. Элибиз көтөрүлдү. Айыл өкмөттөн депутаттарыбыз макулдук берди. Эшиктин алдыларын көрдүңөр, иштерин көрдүңөр, бүт талапка жооп бере турган кылып, ушуга эми биздин бир суранычыбыз, ушуга терапия бөлүмүн ачканга, роддом ачканга ушул жогору жактагылар уруксат беришсе, элибиздин мүддөсү аткарылган болот эле.
Чоробашат айылынын Чалдабар участкасы айылдан 8 чакырым жогору кыштоодо орун алгандыктан мында жашаган эл Союз таркагандан кийин эле таза суу, электр энергиясыз калган. Эң көйгөйлүү маселе болуп, таза сууга зар болуп жаткан участокторубуз бар. Ошол участоктордун бири ушул Чалдабар участкасы болуп турат. Ошонун башында турабыз. Бул жер совхоз таркагандан кийин бүт инфраструктурасы талкаланып кеткен, кароосуз калып, электр линиялары да жок болгон, жыгач эле чириген, башка болгон. Ушул таза суусу дагы каралбай калып кеткен эле. Суу да жок. Көп жылдар бою ушул көйгөй болуп келген эле. Тургундарыбыз ушул жерге суу чыгарып берсеңиздер, ушу электр линиясын алып келип берип, электр менен камсыздап берсеңиз деп ушул кайрылып жүргөн эле. Ошол иш жүзүнө ашып 7 километрге электр мамычалары менен зым тартып, электр менен камсыздап бердик. Андан сырткары таза суу булагы бар эле, скважина. Аны калыбына келтирдик. Мына бүгүнкү күндө иштеп атат. Ошо мал чарбасында эмгектенген калкыбыз баары таза суу менен камсыздалды. Мындан сырткары ошол ылдый тарапта дагы бир ушундай комплекс бар эле. Ошол жерге 8 километр аралыкта дагы таза суу системасын куруп алып барып бердик. Жалпы сметалык баасы негизинен 2 миллион 20 миң сомдук. Анын ичинен Ас-Сафа коомдук фонду 1 миллион 700 миң сом каржылады. Жергиликтүү тургундар 200 миң сом, айыл өкмөтү 120 миң сом. Бүгүнкү күндө ушул бир 120 кожолук, 500-600 адам таза суу менен камсыздалып. Эчен жылдардан таза суудан, светтен четте калган чалдабарлыктар үчүн быйылкы жыл эстен кеткис жылдардан болуптур. Айыл өкмөт эски скважинаны оңдотуп, мынандай бутылкаларды коюп берип, бул эмес малдарыбыздан мына таза суу чыгып калды, өзүбүз эмес. Жакшы Кудайым немеси бар экен, ушу неме болуп калып, суу чыгарып берип, айыл өкмөт. Ушул менен мына жакшы малыбызга менен өзүбүзгө менен жакшы болду. Мындан тышкары ылдыйкы комплектке дагы мына 8 километр, 9 километр жерге суу алып беришти. Ушу суу менен баары ичип атат азыр Кудай калса. Эгер бул суу жок болгондо, билбейм кандай болот эле быйыл. Акыбалыбыз өтө эле начар болуп калмак экен. Бизге бул малга от неме болсо болот деген суу болсо ушул тургудай эмес. Адам суу болбосо малга менен кыйын экен да бучу. Пешенеси бар окшойт ушу малдарына бул адамдарга караганда. Быйыл жакшы эле болду Кудай калса, ушу жакшы иш кылып берди Кудай калса. Таза суу өмүр булагы демекчи 15 миңге чукул кал жашаган Төрткөл айыл аймагындагы ичүүчү таза суу менен камсыздоонун учуру абалыча. Өткөн жылы 220 миллиондук инвестиция тарттык эле. Быйылкы жылы уже 120 миллион сомдук инвестиция тартылуунун алдында турат. Бир топ иштер пландаштырылды. Алды жүрүп атат. Өзүңүздөр көрүп келгендей, таза сууну арабтар менен Кувейттин немелерин алып келип, инвесторлорду алып келип, мына 8 километрге суу тарттык. Андан кийин өзүнүн айылдан бир жаштарыбыз колдоп, андан бери аны улантып 2 километр улатты. Ошо менен 10 километр сууну инвестиция тартуу жолу менен, элдерибиздин күчү менен, биз көбүнчө элдин күчүн пайдаланып, элдерибиздин колдоосун пайдаланып, республикалык бюджетти карап турбастан ар жактан тартуунун жолу менен иштеп атабыз. Ар бир айылда балдар бакчасын ачуу айыл өкмөттүн негизги багыттарынын бири. Жакында Бостон айылында Нур-Султан балдары бакчасы ачылды. 3 айыл абдан бала бакчага өтө суусап турган мезгилде ушул Мырзакбатов Кабыл агайыбыз маркум Нур-Султан өтүп кеткенден кийин ушул мамлекетке убактылуу болсо дагы өткөрүп берип үйүнө аны ушул Эсенбаев Төрткөл айыл өкмөтүнүн башчысы Өзгөнбай Эсенбаев агайыбыз кошо каттуу чуркап жүрүп, ушуну 250 миң сомдук эмеректерди, буюм теримдерди алып берип, мына бүгүнкү күндө сонун балдар тарбияланып, балдардын күлкүсү чыгып турган кезибиз, балдар бакча иштеп атат. Азыр эми дагы мындан ары күндөн күнгө балдар өсүүдө, айылдагы чоң 3 айыл, бирок бизде эч кандай бала бакча буга чейин ачылган эмес. Союз таркагандан бери ушул ата-энелердин, ушул айылдын үмүтү, ушул дагы мындан дагы чоң
заманбап эмнелерди бала бакча ачып берсе деген үмүттө турушат. Элдик демилгеге бай Төрткөл айыл аймагын кыдырып жүрүп, Бостон айылындагы кичи футбол жайына туш болдук. Мына бүгүн Бостон айылында эң көйгөйлүү болгон жаштардын көйгөйү ошо кичи футболдук аянтчасы эле. Аны биз айылдын жаштары менен чогулуп өкмөткө талапты койдук. Биздин талапты өкмөтүбүз колдоп, бүгүнкү күндө айыл өкмөттүн бюджетинен 1,5 миллион акча каражат бөлүнүп, айыл Бостон айылынын жаштарынан 300 000 акча чогулуп, бүгүнкү күндө ушу кичи футболдук аянтчасы курулду. Чоң көйгөйлөрдүн бири чечилди. Ушул спорттук аянтчадан туура пайдаланып түшкөн каражаттарга ушул 5 айдын ичинде 104 000 акча курулган экен. Мынандай көрүүчүлөр отургучтарды жасаттык. Анан чечинип кийингенге жай даярдалды. Душ жуунуп, заараткана ушулар азыр толугу менен бүтө элек. Мындан да улантабыз, туура пайдаланып ушу жаштар менен биргеликте иш алып барабыз. Айылдар көйгөйлөрүн айыл өкмөттүн, элдин, демөөрчүлөрдүн күчү менен чечип жаткан Төрткөл айыл аймагындагы калктын бүгүнкү башкы көйгөйү кайсы? Төрткөл айыл өкмөтүндөгү эң орчундуу биздин көйгөй болуп, жаштарыбызды жеке турак жай менен камсыздоо максатындагы иштерибиз болуп атат. Бул боюнча мен 72 гектар жерге тиешелүү документтерин Ош областынан, Өзгөн районунан, айыл өкмөттөн, айылдык кеңештин депутаттарынан уруксат алып, Бишкек шаарына жеткирип бердик. Ушул эми ошол жакта тездетип беришсе, ушул элдерибизди, жаштарыбызды, мигрант жаштарыбыз айрыкча кыйналып атышат, келип үй салып жашайлы, биз да үй салайлы, жер бергиңиз деп. Бул мен колума келген ишти Бишкекке жөнөттүк, өткөрүп келдим өзүм барып. Ушул маселе чечилип калса, мен эртең менен кабыл алам атуулдарды. Ушул 5 атуул келсе, 4-өсү чек маселеси боюнча келет. Бирөөсү жеке башка иш менен келген менен 4 адам чек боюнча келет. Мен чек боюнча тиешелүү документтерди даярдап Бишкек шаарына жөнөттүм. Мен 2,5 мың адам кезекте турушат. Чекке. Эгер ушул нерсе 72 гектарым чечилип калса, бир топ атуулдарыбыз турак жай менен камсыз болуп калышат эле. Жыйынтап айтканда, Өзгөн районунда өр алым жолуна түшкөн Төрткөл айыл өкмөтү айыл калкынын социалдык маданий турмуш деңгээлин көтөрүүдө жаңыча иш ыкмага өткөнү, айыл аймактын өздүк бюджетинен мектеп, ФАП, балдар бакчаларынын курулушу жаамы журтка жар салаар жакшы жөрөлгө эмеспи?